Мен демилгечилерге жана ошо министрдин орун басарына суроом да. Бул мыйзам керекпи, керек эмеспи? Урматтуу министрдин орун басары. Саламатсыздарбы? Алтынбек Таирович, саламатсыздарбы, Нурбаланбек Тургунбаевич. Бул мыйзамды киргизген себеби биздин элден жана башкалардан сунуш түшкөн себеби дегенде ооруканага барганда жетекчилерди жана ошондой эле бөлүм башчылары ордунда таппай калуусун. Эртең менен барганда жумуштолот, бирок штатына карата түштөн кийин же болбосо түшкө чейин эле ордунда болбой калат деген сунуштар айтылып, сын пикирлер айтылган үчүн ушул мыйзамга келдилер. Урматтуу министрдин орун басары. Ушул арыздар боюнча сиздер арыздар келип түштү деп атпайсызбы? Ошо арыздар боюнча канча ошол врачтар мындайча айтканда жоопко тартылды? Сиздер тараптан? Биз тараптан көрсөтүлгөн боюнча эки жетекчини ордуна болбогду деп арыз түшкөндүктөн биз деген чара колдондук. Иштен айдаган жокпуз. Биз эскертүүлөрдү бердик. Ал эми бөлүм башчыларга дагы эскертүүлөрдү бергенбиз. Эмне үчүн мыйзам керек деп атсаңыздар, мыйзамды азыр жазып чыгып атсаңыздар, талап болуп ата турган болсо, эмне үчүн жумуштан албадыңыздар? Кайсы врачтар экен? Ошолорду айтып коюңузчу, фамилияларын айтыңызчы. Кайсы жердеги врачтар алар? Бул биринчиден онкология боюнча жетекчиси болчу, ал уже жумуштан алынып калды. Калган бардык райондордон ошо түшкөн арыздар боюнча биз толугу менен маалыматты, эгер макул десеңиз, фамилиясы менен беребиз. Значит, ал кишинин өзүнүн жеке менчик ооруканасы бар. Туурабы? Ошон үчүн алдыңыздарбы? Азыркы учурда Кыргызстан боюнча жеке менчик клиникасы бар экен. Ошондон арыз түшкөн үчүн бизде азыркы учурда жаланган арыз түшкөн учурда жеке менчик клиникаларды карай алабыз. Законун киргизип атканда бардык жетекчилердин ошол катталган жеке менчик клиникаларын карап, толугу менен карап чыктык. Эгерде мына карасаңыз, жеке менчик ооруканасы бар азыр. Бирок ал главврач эмес. Бирок сиздер аны ошол жакшы иштеп аткан үчүн сиздер главврач кылып койдуңуздар. Анда кандай болот бул мыйзам? Бизде негизи мамлекет иштеп жатканда өзүнүн мамлекеттеги коюмун ишин план аткарыш керек толугу менен. Эгер андан сырткары башка жеке менчик клиникалар менен келишимге түзүп, андан сырткары мамлекетте иштеп жаткан ставкасынан сырткары учурда барып келишим түзүп иштесе, алга мыйзам тоскоол бербейт. Бизде ошол катталган боюнча кээ биркилер ошол өз убактысында жумуш ордунда болбогондуктан ушул чечимге келип керек деп кабыл алып жатабыз. Бирок сиз жакшы билесиз да, главврачтардын бүгүнкү күндө эч кандай убактысы жок эч жакка барганга. Поликлиника менен бириктирип койгонсуздар, туурабы? Бирге иштешет азыр. Алардын эч кандай убактысы жок. Бул мыйзамдын кереги барбы, кереги жокпу мен билбей турам азыр бул жердечи. Анан эми бүгүн жеке менчик өзүнүн ооруканасы болсо, эртеге ал жеке менчикти жакшы иштетип өнүктүрүп атса, сиздер аны ошол жакшы иштеп аткандыктан аны главврач кылып койсоңуздар, ал өзүнүн ооруканасына эртеге бара турган болсо, бул мыйзам кабыл алгандан кийин ал врачты сиздер эртеге жоопко тартасыздар да. Туурабы? Ошондой болуп калат да. Азыр Ал учурда азыр бизде эң негизги талап бизде өзүнүн коюмунда жумуш ордунда болуш керек. Ал эми бул буйруктун негизинде жетекчи ошол коюлган ишканада, ооруканада өзүнүн жумушун толугу менен аткаруусун биз талап кылып жатабыз. Азыр бул мыйзам кабыл алгандан кийин билесиз да, арыздар түшөт дагы көп врачтардын бардыгын алардын аркасынан кандайча айтканда мындай иш жүрөт. Баягы оппоненттер тарабынан. Аны жакшы билесиз. Эртеге кандай болуп калат анда? Сиз айткан маселе туура. Сиз айткан боюнча ошол жакшы иштеп жатканын азыркы учурда жеке клиникасы болсо, аны жетекчи кылып коюп койсоңор, ал деген анын тагдыры кандай болуп атасыз? Бирок биз ошол эле кезде азыр талап койгонубуз боюнча же жеке клиникасы менен же жетекчи болуп иштесин деген талапты коюп атабыз. Себеби дегенде мамлекеттин иш мекемелеринде толук иш барбай калып жатат. Ошондуктан биз керек деп кабыл алып атабыз. Анда сиздин оюңуз кандай анда? Жеке менчик ооруканалар болуш керекпи, болбош керекпи? Албетте жеке менчик ооруканалар болуш керек. Ал эми азыркы сөзүбүз жетекчи боюнча болуп аткан үчүн биздин ооруканаларда толук жумуш барышы үчүн гана эмне
буйрукты кабыл алып атабыз. Урматтуу депутаттар, Мыйзамды. мен бул мыйзамга каршымын. Бул кереги деле жок мыйзам. Чынын айтканда, бул кандайдыр бир врач же эки врачтын аркасынан жазылып, ушул жерге кабыл алынып аткан учуру бул мыйзамдын. Буга чейин бардык жерде жакшы эле иштер болуп келип аткан, иштеп атышкан. Анан эртеге бул мыйзамды кабыл алгандан кийин биринин аркасынан бири баягы оппоненттер тарабынан баягы арыздар түшө баштайт. Анан баягы медицина тармагы дагы басаңдайт, дагы аркалактайт. Анан арыз жазгандар мындан саны көбөйө баштайт. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен ушуну өзүм оюмду билдирип коеюн дедим, каршымын. Рахмат.